Саламатсыздарбы Кудайдын эли, мен телекрусейдтен алган айыгууларымды айтып кетейин. Бардыгы ошол убакта башталды. Мен сентябрь айында медициналык текшерүүдөн өткөм. Качан мен текшерүүдөн өтүп жатканда мага сол жактагы көп камералуу киста диагнозу коюлду. Текшерүүдөн кийин мен үйгө барып, биринчи апама айтып бердим. Менин апам Кыргызстандагы духовный центр Возрождениянын пастору. Апам мага айтты: жүрөгүңө эч кандай коркунуч киргизбе, паника болбо. Бул нерсени аягына чейин Кудайга тапшыр, деди. Ошол убакта мен телекрусейд болоорун билгем. Биздин апостолубуз сыйынат. Мен телекрусейдти аябай күтүп баштадым. Өзүмдүн айыкканымды көрүп баштадым. Телекрусейдтин биринчи күнүндө сыйынуу болду. Мен аябай күтүп жаттым. Экинчи күнү дагы күттүм. Үчүнчү күнү апостол мындай сыйынды: киста жана шишик азыр тарап жатат. Киста жана шишик жоголуп жатат. Киста жана шишик азыр жоголуп жатат. Мен азыр бирөөгө айтып жатам: киста жана шишик жоголуп жатат. Азыр ушул саатта. Ошол учурда мен бул сөздү кабыл алдым. Бул меники, мен айыктым. Бул сөз, бул ишеним менен мен апама чуркап барып, бул сөз мага айтылды, мен айыктым деп жарыяладым. Апостол айтты: мен айыктым. Апостол мага сыйынды, бул сөз мага болчу. Эртеси күнү мен күйөөмө айттым: УЗИге барып текшерилиш керек деп. Мен текшерүүлөрдөн өтүп жатканда врачка киста жөнүндө айткан жокмун. Врач мени текшерип, менин ден соолугум жакшы экенин айтты. Ал мага суроо берип жатты: эмнеге текшерилгени келдиң? Мен ага суроо берип баштадым: менде киста барбы, жокпу деп. Кандай диаметр? Врач мага айтты: менин ден соолугум чың. Эч кандай киста жок, болушу мүмкүн эмес. Ошондон кийин мен айтып баштадым: Кудайга даңк, мен айыктым. Телекрусейдте болгон сөздөр мен үчүн гана болгон. Ошол убактан баштап менин ден соолугум чың, мен айыктым. Ошон үчүн телекрусейд жана Возрождение каналын көргүлө, сыйынууда күткүлө, ишеним менен күткүлө. Анткени Кудай силердин сыйынууңарга жооп берет.